11 ayda республикалык бюджеттин кирешеси 137 миллиард сомду түздү. 11 айда республикалык бюджеттин кирешеси 137 миллиард сомду түзүп, план 105% аткарылды. Бул тууралуу бүгүн 21 декабрда экономика жана соода министри Данияр Амангелдиев онлайн брифингде билдирди. ЮАнын айтымында 2020 жылга салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 41 миллиард сомго же 43,2%га өскөн. Министр июнь айында бюджетке түшчү киреше 7 миллиард сомго артта калып жаткан болсо, учурда 500 миллион сомго гана жетпей жатканын билдирди. Жалпысынан 95 миллиард сом чогултулуп, пландан 104,2%га же 3,8 миллиард сомго көп жыйналды. 2020 жылга салыштырмалуу 25 миллиард сомго көбөйгөн. Биздин республикалык бюджеттин абалын эске алсак, бул жакшы көрсөткүчтөр, деди Амангелдиев. Булак медиа центр чекиткейчи. Алымкадыр Бешеналиев: Петр биринчини убагында сындаган сыяктуу мени да сындап жатышат. Мен кызматтан кетпейм. Петр биринчини убагында сындаган сыяктуу мени да сындап жатышат. Мындай пикирин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев 24 KG агенттигине билдирди. Петр бирда Россияда реформа жасаганда баары жек көргөн, анын баарын туура кылганын кийин тарых көрсөткөн. Жыл бою жасаган иштеримдин баары эл үчүн. Ушундай репутациядан коркпогон реформа жасаган министр келгенине президент, эл, бардык дарыгерлер абдан кубанып жатышат, деди Алымкадыр Бешеналиев. Мен башка министрлер сыяктуу отуруп алып, 30 жылдан бери иштеген башкы врачтардан, директорлордон алкыш алсам болмок. Мен кызматтан кетпейм. Эл үчүн жасай турган иштерим дагы көп. Президент менин реформаларымды колдойт, деп кошумчалады министр. Булак медиа центр чекиткейчи. Акаевка жаңы айыптар тагылды. УКМК Аскар Акаевка байланыштуу билдирүү таратты. УКМК Аскар Акаевка байланыштуу билдирүү таратты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаевка коюлган бардык айыптарды алып салуу боюнча айрым адамдардын такталбаган билдирүүлөрүнө байланыштуу УКМК бул кылмыш иши боюнча иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу коомчулукка объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү туура деп эсептейт. Жүргүзүлүп жаткан тергөөгө тиешеси жок. Иш боюнча ишенимдүү маалыматы жок адамдардын мындай билдирүүлөрү жөн гана өзүн пиар кылуу максатында коомчулуктун оюн бурмалоо жана атайлап адаштыруу болуп саналат. УКМК Кумтөр иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевка байланыштуу тергөө уланып жатканын коомчулукка маалымдайт. Мурдагы президент Аскар Акаевка 1992 жылы Камеко компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылды. Аскар Акаев жогорудагы кылмыштарды жасоодо өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен жигердүү кызматташып жатканын жана анын өлкөдөн чыгып кетиши, Бишкекке келиши алдын ала тергөөчү менен макулдаштырылганын белгилейт. Кылмыш ишинин тергөө амалдары улантылып, Кумтөр долбоорун ишке ашырууга байланыштуу кылмыштарды жасоонун башка фактылары аныкталууда. Тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында ишке тиешеси бар адамдарга тиешелүү юридикалык баа берилет. Аскар Акаевка козголгон кылмыш ишинин токтотулушу тууралуу жеке адамдар тарабынан таратылган маалыматтар чындыкка дал келбейт. УКМК өлкө жарандарын өзгөчө кызыктырган актуалдуу маселелер боюнча жалган маалыматтарды таратпоого жана коомчулуктун оюн адаштырбоого дагы бир ирет чакырат. Булак медиа центр чекиткейчи. Эртең менин туулган күнүм. Текебаев апасын эскерди. Эртең менин туулган күнүм менен баарынан биринчи апам телефон чалып куттуктайт эле. Менин туулган күнүмдү чыдамсыздык менен күтүп, куттуктаганга шашкан адам апам эле. Анысын билип, мен да апамдын звоногун күтөт элем. Эртең андай звонок болбойт. Билсем да андай звонокту күткүм келет. Эми туулган күн мага мурункудай мааниге ээ болбой калды. 2016 жылы күзүндө мен айылга бардым. Айылга барган сайын апам менен бир бөлмөдө, апам диванда, мен жанына полго төшөк салдырып жатчумун. Түн бир окумга чейин айылдагы жаңылыктарды сүйлөшөт элек. Бир жолу апам менин да бара турган убактым болду. Мени менен теңдер 15-20 жыл мурда өтүп кетишти. Андан кийин өзүмдөн 15-20 жаш кичүү келиндер менен достоштум. Алар да өтүп кетишти деп сөз козгоп калды. Мен апа, алдыда сен көрө турган чоң окуялар, жакшылыктар көп, шашпа деп айттым. Бирок ичимден биз эмнени туура эмес кылдык, эмнеге апам бул дүйнөдөн тажап кеткиси келип жатат деп көпкө бушайман болуп жүрдүм.
Бир нече айдан кийин 2017-жылдын февралында Венадан кайтып келе жатканымда мени Атамбаевдин буйругу менен кармап, УКМКнын СИЗОсуна камашты. СИЗОнун башчысы Бакыт деген жигит жумасына бир жолу апам менен телефон аркылуу сүйлөшкөнгө уруксаат берет эле. Телефондон апамдын үнү чыйрак, кайраттуу чыгып калыптыр. Ошондо мен Бакытка: "Бакыт, менин камалганымдын терс эле жагы эмес, жакшы жагы да бар. Бул дүйнөдөн чарчадым" деп кеткиси келип жаткан апамдын үнү кайраттуу чыгып, чыйралып, пландарды түзүп, күрөшкө чымырканып калыптыр. Жок дегенде апама дагы бир нече жылга жашаганга дем мотивация бериш үчүн мен Кудайга ыраазы болушум керек деп айттым эле. Акыркы жолу апам 2020-жылдын октябрында Бишкекке биздин үйүбүзгө келип, декабрда кетти. Айылга кетеринде мага: "Уулум, бүгүнкүлөргө ишенбе. Адамдар антип айтып жатат, минтип айтып жатат деп буга бербе. Жүрөгүң айтканды, көңүлүңө жакканды кыла бер" деп бата берген. Ал апамдын акыркы кеңеш керээзи экен көрсө. Булак медиа центр Чекиткейжи. БШКнын өзгөргөн чечими сот Жанар Акаевдин пайдасына чечти. БШК 15 декабрда партиялык тизмедеги аялдардын квотасы боюнча жобого өзгөртүү киргизген. Натыйжада парламенттик шайлоого Альянс партиясынан катышкан талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобөбү Оргалча мандат бериле турган болгон. Бул боюнча Жанар Акаев Бишкек шаардык административдик сотуна даттанган. Бүгүн сот арызды карап, анын пайдасына чечим чыгарганын Акаевдин тарапташтары кабарлады. Кабарды тактоо үчүн жогорку соттун басма сөз кызматына кайрылганыбызда бир аздан кийин расмий маалымат жарыялашарын билдирди. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобо 15 декабрда кайраш иштелип чыкты. Жободо бир партия 7 мандат алса, анын экөө аялдар үчүн сакталат деп жазылган. Өзгөртүүлөргө ылайык гендердик квота 4 же 6 мандат алгандан кийин сакталат деп жазылды. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болгон. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. ИИМдин ички аскерлеринин командири кармалды. ИИМдин ички аскерлеринин командири Исламбек Кенжекулов кармалды. Бул маалыматты Акипресс агенттигине башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тастыктады. Кенжекулов кечээ 20 декабрда аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, ал 33,9 миллион сомду урдоого катыштыгы бар деп шектелүүдө. Буга чейин башкы прокуратура Ички иштер министрлигинин ички аскер кызматында коррупциялык схема аныкталганын жарыялаган. Тактап айтканда, өздүк курамга сатып алына турган тамак-ашка жана кийим-кечиге бөлүнгөн акча каражаттарын жалган фирмалардын эсебине мыйзамсыз түрдө которуу менен 33,946,000 сом бюджеттик каражат уурдалган. Аскер прокуратурасы тарабынан кызмат адамдарына карата Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 209 беренеси алдамчылык, 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, 346 беренеси кызматтык жасалмачылык жана 348 беренеси шалаакылык менен кылмыш иштери козголгон. Ошондой эле бул иш боюнча ИИМдин ички аскер кызматынын каржы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Талантбек Жоробеков кармалган. Булак Назар Ньюс Чекиторг.